Асанбек Табалдиев, Гомер жана Гомерлер. Баса Калевала кандайча бизге жетти экен? Анын автору ким? Мен суроомду которууну өтүндүм. Котормочу экскурсоводдун көңүлүн мага буруп, суроону түшүндүрдү. Калеваланын автору эл. Ал жүздөгөн жылдар бою ооз-эки айтылып келген. Анын жүздөгөн, ал турсун миңдеген варианттары бар. Мисалы, 1908 жылы Хельсинкиден чыккан Калевала деген жыйнакка 102 ырчыдан жазылып алынган 1027 сап ыр топтолгон. Ал эми 19-кылымда 700 ырчыдан эпостун 5000ге жакын варианты жыйналган дешет. Ырас, алардын көпчүлүгү Калевалага түстөн түс тиешеси жок. Ошентсе да асмандагы жылдыздарды чогултуп, айдай кылып көрсөтүү толуп жаткан таланттардын өмүрүн талап кылды. Акыры бул ишти Элиас Леонард аткарды. Канаттандыңбы? Дегендей экскурсовод мага карады. Гитос, мен рахмат айтып башымды ийкедим. Ал дагы башын ийкеп күлүп койду. Элиас Леонард, бул ким? Ал Фин Гомери, өмүр бою эпосту чогулткан, миңдеген чакырым жөө баскан, миңдеген адамдар менен аңгемелешкен, миңдеген сап ыр жазып, миңдеген күн короткон. Ошон үчүн анын аты Калевала менен катары калды. Калевала түндүк Илиадасы деп аталса, Леонард Фин Гомери деп аталды. Фин Гомери мен эпоско улам тереңдеген сайын Калевала жөнүндө эмес, Манас жана манасчылар жөнүндө угуп жаткандай сезип кеттим. Окуучум, өзүң деле ойлонуп көрчү. Ушул фактылар кантип Манасты жана манасчыларды эске салбайт? Салмак турсун, эчен ойлордун оюн тинтип, кыялдардын кыярын ашырат. Бизге түрлүү нерсе түрлүүчө көрүнөт тура. Айрым нерселерди алып жүрүп көрүш керек экен. Айрымдарын атайын жанына барыш керек экен. Айрымдары тескерисинче алыстан кароону талап кылат. Чокуга көтөрүлгөн сайын горизонт канчалык кеңейе берсе, жериңен элген алыстаган сайын анын кемчилиги да, ийгилиги да ошончолук даана көрүнөт экен. Мен алардын айрымдарын өзүң менен бөлүшкүм келди. Фин Гомери. Ушул эле салыштыруу көп элдин эпос айтуучуларына тиешелүү эмеспи? Дагестан элинин атактуу акыны Сулейман Сталский, азыркы Гомер. Сагынбай Орозбаков, кыргыз Гомери. Саякбай Каралаев 20-кылымдын Гомери деп аталышты. Гомер, бул биз үчүн жөн эле акын эмес. Ал акындыктын күчүн, талантын, масштабын өлчөөчү көрсөткүчкө айланды. Анын аты менен салыштыруу баарыбыз үчүн түшүнүктүү, жеткиликтүү жана элестүү болгонсуйт. Андан кийин кошумча сөздүн же кошумча суроонун баары артык баш сыяктанат. Рас эле, эмне үчүн эмки улуу эпосчулардын баары Гомер менен, ал эми эпостордун баары Илиада менен салыштырылат? Алар менен аныкталып, алар менен бааланат. Эмне үчүн Гомер чексиз таланттын, улуулуктун, ал эми Илиада болсо зордуулуктун, көркөмдүүлүктүн дүйнөлүк талассыз үлгүсү болуп калды? Эгерде биз ошол эле улуу Гомерди азыркы зор эпосчулар менен
ошол эле Илиаданы башка элдердин эпостору менен салыштырып, алар менен аныктап, алар менен баалап көрсөк, эмне болмокчу? Мүмкүн сиз буга кошулбастырсыз. Мүмкүн бул Гомердин талантын төмөндөтүү дээрсиз. Мен башкача ойдомун. Эгерде биз Саякбайдын талантын Гомер менен аныктасак, эмне үчүн Гомердин талантын Саякбай менен аныктоого болбосун? Мындай тарыхый салыштыруулар эң пайдалуу, эң зарыл нерсе. Баса, ушуга байланыштуу Карл Маркстын бир салыштыруусун эсиңизге сала кетейин. Ал атактуу философ Аристотельдин чыгармачылыгын, талантын баалап келип, аны байыркы Гегель деп атаган экен. Ошондой эле Гегельдин өзүн 19-кылымдын Аристотели дешке болор эле. Бирок Аристотель Гегельсиз эле пайда болгон гений. Ал Гегельдин таасирин ала алган жок. Тескерисинче, Гегельге өз таасирин тийгизди. Гегель Аристотельдин ийнине чыгып гана андан алыс көрдү. Сөздүн ушул маанисинде алганда, философия илиминин өсүшүндө Аристотельсиз Гегель пайда боло албайт эле. Гегель Аристотельдин баштаганын андан ары улантты, узартты. Илимдин өсүшүнүн бирден-бир өзгөчөлүгү так ушунда турат. Илим бир алкакка бириктирилген нерсе. Эгерде анын алкагын сууруп алсаң, ал жер ыдырап кетип, ачык калат. Ооз-эки адабияттын өзүнчө закону, өзүнчө орду, өзүнчө генийлери бар. Мен Гомерди, эпостун Аристотели, ал эми Саякбайды анын Гегели дээр элем. Эгерде ушундай салыштырууларга макул болсоңуз, анда Гомер байыркы Саякбай. Бирок алардын чыгармачылык тагдыры философ Аристотель менен Гегельден дээрлик айырмаланып турат. Аристотельсиз Гегельдин пайда болушу мүмкүн болбосо, Саякбай Гомерсиз эле пайда болду. Себеби Манас Илиадасыз, анын таасирисиз эле жаралбадыбы? Мындай өзгөчөлүк белгилүү даражада бардык эле эпосторго тиешелүү. Ошондуктан Манасты алгачкы изилдөөчүлөрдүн бири, венгер окумуштуусу Георг Алмашинин Манастын чыгышына Илиада менен Одиссеянын тийгизген таасирин эске албай туруп, аны изилдөө мүмкүн эмес деген натура оюна кошулууга болбойт. Кандай гана гениалдуу чыгарма болбосун, анын ооз-эки түрүндө башка элдин маданиятына тийгизген таасири өтө чектелүү, көпчүлүк учурда жокко эсе болот. Мүмкүн ал бирин-серин бирге же аймакташ жашаган элдерге же өз ара катнашы бар өлкөлөргө белгилүү болушу ыктымал. Бирок бири-биринен алыс турган, маданий байланышы жок элдер үчүн андай таасир болушу өтө кыйын. Жазма адабият гана мындай тоскоолдуктарды жоет. Ошон үчүн ар бир эпос негизинен өзүнчө, бири-биринин түздөн-түз таасирисиз жаралган көрүнүш болуп эсептелинет. Алардын баалуулугу, алардын табылбастыгы баарынан мурун ушунда жатат. Демек, алардын айтуучулары да өзүнчө талант, өзүнчө гений. Алардын талантын, алардын өмүрүн, алардын өзгөчөлүгүн үйрөнүү, изилдөө илимдин түздөн-түз милдети. Эмесе Гомер ким? Ал болгонбу? Рас, Гомер сизге белгилүү. Ал байыркы грек акыны. Анын Илиадасы менен Одиссеясын байыркы тарыхтан окугансың. Ошол үчүн Саякбайды 20-кылымдын Гомери деп сыймыктанып жүрбөйбүзбү?
Бирок сиз Гомер жөнүндө мындан башка дагы эмнелерди билесиз? Тилекке каршы сиздин билгендериңиз да али күнчө тактала элек. Бирөөлөр Гомерди тарыхта болгон акын дешсе, экинчилери болгон эмес дешет. Ал турсун жакында Илиаданы Гомер эмес, аял акын жазган деген көз караш пайда болду. Деги бул маселеде чындыкка караганда божомолдоо көп. Эгерде Гомер жашаган болсо, анда ал сөзсүз улуу акын. 27.000 саптан турган Илиада менен Одиссеянын автору жана таланттуу аткаруучусу. Эгерде болбосо, анда Илиаданын автору али бизге белгисиз. Муну менен мен Гомер жөнүндө жаңы сөз айтайын деген ойдон алысмын. Ал археологдордун, тарыхчылардын, тилчилердин, адабиятчылардын милдети. Менин айтайын дегеним Гомердей таланттын болушуна күбө өтүүчү өзүбүздүн улуу таланттар, чыныгы турмушта болгон Гомерлер жөнүндө болмок. Биз бүгүн Манасты биринчи айткан акындын аты жөнүн билбейбиз. Ал жөнүндө ар түрдүү жоромолдор бар. Бирөөлөр биринчи Манасчы Манастын чоролорунун бири жайсаңырчы болгон десе, экинчилери Манас өлгөндө аны кошо когошкон Романдын ырчы уулу болгон дешет. Үчүнчүлөрү Манасты бир чыгармага айландырып айткан Токтогул деген ырчы болгон. Ошондон улам Токтогулдай ырчы бол деген эл макалы айтылып калган имиш. Иши кылып манасчылардын көбүнөн азынын гана аттары белгилүү. Эл оозунда калган манасчылар Келдибек, Балык, Чоңбаш, Назар, Акылбек, Тыныбек, Дыйканбай, Чойке, Сагынбай, Саякбай булардын көбүнүн таланты жөнүндө азыр сөз сүйлөө кыйын. Алар өз убагында жазылбай калды. Бирок Сагынбай менен Саякбайдын эскерүүлөрүнө караганда алар да зор алыптардан болушканы талашсыз. Азыркынын Гомери деп аталышкан атактуу манасчыларыбыз Сагынбай менен Саякбай так ошолорду угуп, ошолордон үлгү алышкан эмеспи? Сагынбай менен Саякбай тарыхта жашашкан, бирок тарыхка али түшө элек Гомерлер. Алар жөнүндө илимде талаш маселе жок. Тескерисинче, алардын өмүрү, алардын таланты ар тараптан жазыла да, баалана да элек. Эмесе улуу манасчы Сагынбай Орозбаков жөнүндө эмне билесиз? Аны кимдер изилдеди? Эмнелер жазылды? Менимче, бул маселе боюнча мындан 20 жыл мурун айтылган Алыкул Осмоновдун сөзүнөн анчейин алыстай элекпиз. 20-кылымда жашаган манасчылардын эң көрүнүктүүсү, эң күчтүүсү, эң улуусу Сагынбай Орозбак уулу болуп эсептелет. Бирок биздин уятыбызга жараша ушул улуу киши жөнүндө да бир да сөз жазыла элек. Алыкул Осмонов. Бүгүн биздин колубузда Муктар Ауезовдун, Алыкул Осмоновдун, Галим Рахматуллиндин пикирлерин кошкондо бирин-экин гана макалалар бар. Ал эми Сагынбайдан жазылып алынган Манас жана ал адамды көргөндөрдүн, баалагандардын эскерүүлөрү бизди ал киши менен түз эле дүйнөгө сыймыктанууга чакырып жатпайбы? Эмесе төмөндөгүлөргө көңүл буруңуз. Эл оозунан. Сагынбай манасчылардын манасы эле. Сагынбай Манас айтып кеткен жерден мал оорулары, адам оорулары жоголуп, төрөбөгөн аял төрөөчү экен. Бир жылы Чүй-өрөөнүндө Манас айтып жүрүп 400 кер кашка жылкы айдап келиптир. Сары үйсүн кум казактарынын ырчылары менен жолугушканда тигилер биздин казак кыргызда мындай олуя ырчы жок дешкен экен. Токтогул. Кыргыздан мындай манасчыны эч көргөн эмесмин. Эстен тандым. Тоголок молдо. Орозбактын Сагынбай, сайрап өттү жаңылбай,
Епсіз ақын ереле эми қалды табылбай. Молдо басан, ақындық жағынан аға тең келген күшті көрген емесмін. Біз анчейін анын баласы қатарындабыз. Алыкул Осмонов. Сағынбай Орозбаковтыкы болбосо, анда қалғандары бізді Манас эпосунун күчүнө мынчалык таң калтыра албас эле. Сағынбайдын сөздөрү башкалардыкынан бөлүнүп турат. Сағынбайды окуп туруп, башкалардыкына келгенде 4 катар үйдөн 1 катар үйгө түшкөндөй ылдыйлай түшөсүң. Өзүбүздү көтөрбөй айтканда, орус классиктерин жана күн батыш адабияты менен тааныш биз сыяктуу кишилерге Сағынбай Орозбаков да Пушкин, Толстой, Данте, Шекспир сыяктуу таң калтыруучу күч болуп сезилет. Биз орустун улуу чеберлерине баш ийгендей Сағынбайга да баш ийебиз. 20-чы кылымда Сағынбайдын күчүнө тете акын туула элек десек жаңылышпайбыз. Ал элдик адабияттын пири катарында сезилет да улуу Гомердин элесиндей көрүнөт. Болот Юнусалиев өз убактысынын эң таланттуу манасчысы. Сағынбай Орозбаков сыяктуу эпостун 3 бөлүмүн тең толук айткан абдан тажрыйбалуу, ашкан таланттуу жомокчулар чанда чыккан. Ыбырай Абдрахманов. Сағынбайдын угуучулары сүйүктүү ырчысын көрүү үчүн бүтүн үйдө бүлдүрүшчү. Рахматуллин. Сағынбай таланттуу акын жана өз кезегинде эң чебер манасчы болгондуктан аны кала берсе Кыргыздын түштүк жагы да, көл бою да, Талас өзөнү да дайым чакырып сыйлап турган. Карачы, кандай сыймыктануу, кандай мактануу. Ал эми жазылбаган адамдардын ою канча. Алар сансыз. Көбүн эми биз эч жерден окубайбыз, эч кимден укпайбыз. Ошого карабастан келтирилген ойлор эле ушул кылымга батпаган, доорго сыйбаган укмуштуу, улуу акындын алып кебетесинен кабар берип турбайбы? Ал ар бирибиздин, бүткүл элибиздин сыймыгы эмеспи? Ал манасчылыкты кесип кылып, ага элдин мүлкү, элдин мурасы катары караган киши. Бул жөнүндө 4 жыл бою ээрчип жүрүп, манасты жазган Ыбырай Абдрахмановго анын айткан сөзүн эскерүүнүн өзү эле жетиштүү болот. Азыркыбызга кейбейли, кийинки укум тукумубуз үчүн кейили. Жүр нарыга салбай жакшылап айтып, жакшылап жазалы. Булар билбесе, кийинки калыс өспүрүмдөр билер. Бизге рахмат айтышар. Мындай ой, мындай пикир улуу элдик кана кишинин оозунан чыгышы мүмкүн. Андан жазылган улуу эпостун жалгыз манас бөлүмү 15 томдон турат. Ал эми ырларынын көркөмдүүлүгү, кооздугу, адабиятчылардын текчүү ойлору боюнча бизге белгилүү бир дагы манасчыны алдына салбайт. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер манаска жерлигинен түткөндөй. Өңдүү акылыңды ала качып, жүрөгүңдү титиреткен укмуш саптар, көркөм фантазиясы оргуп, океандай толкуп жаткан таланттын оозунан гана чыгышы мүмкүн. Сағынбайды уккандардын айткандарына караганда, анын семетейи манастан да күчтүү, кооз, көркөм болсо керек. Анткени ал семетейди айрыкча шык, өзгөчө эргүү менен айтуучу экен. Биз ушул улуу адамдын асыл эмгегин, укмуш талантын али биле элекпиз. Биздин неберелик алкышыбыз али айтыла элек. Болбосо бул адамдын өмүр баяны кайда, ага арнап кайсы эстеликти койдук. Жада калса, Манас эпосунун 4 томуна жазылган кириш сөздө да бирин-серин маалыматтар берилбеген.
Чындыгында Манас ушул адамдын чыгармачылык жолу менен ачылышы керек эмеспи? Анын өмүрүн эмне үчүн мектепте окушпайт, эмне үчүн кыргыз адабиятына кирбейт? Тийиштүү жерлерге сүрөттөрү илинип, мектептер, мекемелер, колхоздор, ишканалар анын ысмы менен аталбайт. Ал турсун ушул улуу адамдын туулган күнүнүн 100 жылдыгы белгиленбей калды. Бул кандай гана аянычтуу иш. Ал 1867 жылы Ысык көлдөгү азыркы Торайгыр айылында туулган. Мүмкүн буга Сагынбай жөнүндө атайын изилдөөлөрдүн жоктугу жолтоо болгондур, же болбосо анын вариантындагы ислам дининин илдеттеринин таасиридир. Баса изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү Сагынбайдын вариантында элге жат диндик кошмолордун бардыгын өзгөчө белгилешет. Бул туура. Манас диндик кошмосуз бизге жетиши мүмкүн эмес эле. Манасты динсиз элестетүү аны түзгөн элди динсиз болгон дегенге барабар эмеспи? Муктар Ауезов айткандай, эпос деген эпос, анда орто жолдон кошулган ылай суудай ар түрдүү кыяндардын болушу тарыхый көрүнүш. Анын бирин койбой тазалаш да мүмкүн эмес. Анын үстүнө Манасчы өзү дагы атеист болбогондон кийин дин маселеси Манасчынын ордун, анын улуулугуна атайын шек келтириши мүмкүн эмес. Тарыхта далай генийлер динге кызмат кылганын, бирок иштеген ишинин улуу устаты катары дүйнөлүк маданиятта калганын унутпоо керек. Анын үстүнө Сагынбай жөн эле жомокчу эмес, баарынан мурун улуу акын. Ал Манасты даяр бойдон үйрөнүп алган жок, аны өзүнүн акындык күчү менен жаратты. Буга анын Манастын туулушун чыгаргандыгы жана ал бөлүмдө өтө көркөм айткандыгы күбө болмокчу. Аны Манастан башка бир катар чыгармалары болгондугу да айтылып жүрөт. Манасчылардын акындык жөндөмдүүлүктөрүнүн, таланттарынын басымдуу көпчүлүгү эпосту кооздоого, аны көркөмдөөгө жана аткарууга жумшалды. Алар акын да, жомокчу да, артист да болушкан. Биздин таланттардын өзгөчөлүктөрүнүн дагы бирөө так ушунда турат. Ошондуктан Сагынбай сыяктуу улуу манасчылар элдик акын катарында адабиятка кирип, мектептерде атайын окулушу зарыл. Сагынбайды оку, Манасты оку, аны үйрөнүү, Манасты үйрөнүү, аны мактоо, элди, жерди мактоо, аны көргөзүү, кыргызды көргөзүү, аны даңазалоо, кыргызды даңазалоо эмеспи? Бул жерде дагестандык улуу акын Расул Гамзатовдун оюна кантип кошулбайсың? Ал мындай деп жазат: эгерде сенден сен кимсиң деп сураса, сен паспортуңду көрсөтөсүң. Ал эми элден сен кимсиң деп сураса, анда ал документ катары өзүнүн окумуштуусун, жазуучусун, сүрөтчүсүн, композиторун, саясий ишмерин көрсөтөт. Бул таамай айтылган чындык эмеспи? Биз Гомер аркылуу гректерди, Данте аркылуу италиялыктарды, Шекспир аркылуу англичандарды, Гюго аркылуу француздарды, Хемингей аркылуу америкалыктарды билет эмеспизби? Биздин элдин ушундай уулдарынын бири Сагынбай. Ырас, дүйнөдө таланттар теңме-тең бөлүнгөн эмес, алардын саны элдин санына да жараша болбойт. Бир элдин ондогон улуу акындары бар, бир элдин андан кем эмес композиторлору бар, бир элдин укмуштуу сүрөтчүлөрү көп болсо дагы, бир элдин полководецтери көп. Бир элдин окумуштуулары ашык болсо, экинчисинин адам таң калган артисттери арбын. Мунун баары элдин турмушуна, кесибине жана жашаган дооруна байланыштуу болуп келген. Бир эл бир эле учурда баардык өнөрдү өздөштүрүп, өзүнөн улуу генийлерди чыгарышы өтө кыйын болгон. Ошон үчүн ал ар бир доордо өзүнүн көңүлүн орчундуу бир маселеге, бир милдетке буруп, баардык жөндөмдүүлүгүн, талантын ошол тармакка жумшашкан.
Биздин элдин маданий өзүшүнүн тарыхында ушундай доорлордун басымдуусу ооз-эки чыгармачылыктын өсүшү болду. Ошон үчүн биздин элде бир эмес ондогон, ал турсун жүздөгөн улуу манасчылар, жомокчулар, ырчылар болушкан. Кыргыздар адам баласынын талантынын ушул жагынан болгон мүмкүнчүлүгүн өтө терең өздөштүрүшүп, дүйнөлүк маданияттын казынасына кайталангыс өз салымын кошту. Биздин маданияттын, биздин элдин өз алдынча улуулугу так ушунда турат. Биз ар бир эпос айтуучуга, ар бир эпоска, мейли манас болсун, мейли калган кенже эпостор болсун, ушул өзгөчөлүктү эске алуу менен мамиле жасашыбыз зарыл. Сагынбайдын улуулугу, таланты, ага теңдеш келген биздин экинчи гигантыбыз Саякбай Каралаевдин алптыгын, генийлигин, кереметтүүлүгүн эч качан төмөндөтпөйт. Тескерисинче, мындай алптардын бирин-серин эмес бир канча болгондуктарына дагы бир жолу күбө өтөт. Каралаевдин өзгөчөлүгүн, өзүнчө күчүн көрсөтөт. Саякбай да кыргыздын кылымдык талантынын тирүү эстелиги, ал түгөнгүс ырдын кени, андан жазылып алынган манастын 3 бөлүмү 30 томдон турат. Бүгүн ушунчалык ырды чыгарып, ар бир жолу ар башка ырдаган 500 000 саптан ашык дүйнөдө бир дагы адам жок. Демек, анын талантын салыштыруучу адам тарыхта али белгисиз. Эгер ал белгилүү болсо, ошонун өзү кыргыз уулу Саякбай Каралаев. Ал жеке эле биздин элдин улуу адамы эмес, дүйнөдөгү улуу адамдардын бири. Бирок ушул улуу уулу жөнүндө дүйнө билеби? Дүйнөлүк илимде, дүйнөлүк тарыхта Саякбайга арналган атайын барактар барбы? Мен андай барактарды али окуй элекмин. Рас, Саякбай жөнүндө Сагынбайдан кем эмес мүмкүн андан алда канча ашык сөздөр айтылып жүрөт. Бирок ошол сөздөрдүн али Саякбайга али жетпей жаткансыйт. Али бул сөздөр андан али улуу укмуш, таңкаларлык талант жасай албай жатат. Сыягы аны коробогон ооздун жели менен эмес, иш жүзүндө Гомерге теңеш үчүн, ал турсун Гомердин өзүн аны менен аныктоо үчүн Саякбай тарыхтагы ордун ээлеп, талантын ааламга көрсөтөт. Ошондо гана аны дүйнө окуп, дүйнөлүк илим, дүйнөлүк тарых ага барактарын арнайт. Ошондо гана ал Саякбайды Гомер менен эмес, Гомердин өзүн Саякбай менен салыштыра алат.